Кыргыз-Өзбек университети 2018 içindeki bilim берүү жана илим багытындагы ишмердигинин жыйынтыгын чыгаруу максатында 2019 жылдын 21 январынан баштап 23 январына чейин окумуштуулар кеңеши жана жалпы окумуштуу окутуучулардын катышуусунда 16 илимий сессиясын өткөрдү. 3 күнгө созулган илимий сессияда университеттин курамында иш алып барган бардык кафедралардын, окуу бирикмелеринин жана илимий борборлордун башчылары атайын баяндамалар менен чыгышты. Баяндамада өткөн жылдагы ишмердигинин жыйынтыктары, билим берүү жаатындагы артыкчылыктары, башка жогорку окуу жайлар менен болгон илимий байланыштары жөнүндө кеңири кеп болду. Андан сырткары, илимий долбоорлор менен иш алып барышы, окуу материалдык базасы жана пайдаланылган усулдары тууралуу маалымат берилди. Ошону менен катары эле кафедра, окуу бирикмелерин жана илимий борборлорду ар тараптуу өнүктүрүү жолдору белгиленди. Жыйынтыгында жетишкен ийгиликтери менен өзгөчөлөнгөн илим изилдөө борборлору, кафедра жана окуу бирикмелери окуу жайдын жетекчилиги тарабынан даярдалган дипломдор менен сыйланышты. Илим жакшы коюлган жерде ошол университеттин өнүгүүсү болот. Илим каерде аткарылыш керек деген суроого биз дайым айтып келебиз. Бул илим кафедраларда, анан университеттин ошол ичинде түзүлгөн илим изилдөө институтунда жүргүзүлүш керек. Биздин университетте жалпы 7 илим изилдөө борбору бар. Мына булардын дагы директорлорунун маалыматтарын угуп, анан жыйынтыгын чыгарып, атайын критерийлерге салып туруп, ар бир түзүмдүн рейтингтерин аныктаганга мүмкүнчүлүк болду. Анан бул иш чаранын жыйынтыгында чоң 20 пункттан турган резолюция кабыл алдык. Ал аткарылган иштерибизге баа берүү менен катар келечекте кандай нерселерге көңүл бурушубуз керек, канткенде биз мындан ары өнүгүүнүн кийинки баскычына бара алабыз деген суроолорго жооп издеп ушул жыйынтыкта отурабыз.